Декабр өзү басып келген баламды мага өлүм кылып колума тапшырып беришти. Наристенин атасы Токтомуш Жекшенбай уулунун социалдык тармактагы кайрылуусуна ылайык Каргаша эне жана баланы коргоо улуттук борборунда болгон. Ал мындан 2 жыл мурун уулу ак кан менен ооруганы аныкталганын билдирди. Ал баласын Индияда 6 ай дарылатып келген. 13 декабрда буга чейинки кадимкидей эле процедурабызды алганы ушул жалдагы онкологияга келгенбиз. Ушул жерден алып жүрчүк. Врачтардын шалаакылыгынан, врачтардын халатный отношениясынан баламды бүгүн мынайкы 19 декабр өзү басып келген баламды мага өлүм кылып колума тапшырып беришти. Бул эмнеден болгон? Могул дары. Ушул дары баламдын жүлүнүнө сайылыш керек болчу. Жүлүнүнө. Бул дары деген калып калган сайылбай. Венага сайыла турган винкристин деген венага сайыла турган дарыны врач ошону карабай шалакы кылып эле баламдын жүлүнүнө сайып салган. Бир врачтын ошибкасынан, бир врачтын мен сүрөтүн коюп коем могул жерге. Бир врачтын ошибкасынан баламдан бүгүн айрылып турам мынайки. Наристенин атасы дарыгерлер күнөөсүн моюнга албай жатканын айтууда. Алар жүлүнгө сайыла турган дары калып калганын көргөндө гана дарыгерлер адашып калганын түшүнгөнүн белгиледи. Бул маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлиги тастыктап, окуя боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатканын айтты. Албетте көтөрүлүш керек, анткени чоң ири суммалар жөнүндө маселе болуп атат. Бирок бүгүнкү күнү ушул маселелер боюнча тергөө органдары тарабынан кылмыш иштери козголуп, бир топ жооптуу адамдар да абакка алынган белгилүү. Тергөө иштери жүргөн жерде албетте парламент комиссия түзөлбөйт. Ошого байланыштуу менин пикирим ушул тергөөнүн жыйынтыгын күтүш керек деп ойлойм. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сенин эмбанкың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп, эмбанкты тандап туруп, ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Мына атыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арыбаңыздар. Айта кетчү нерсе, биз деле өлкөдө бийликти шайлоо жолу менен, мыйзам жолу менен же конституцияда көрсөтүлгөн жол менен алмаштырууну каалайбыз. Бирок мыйзам иштебеген өлкөдө, мыйзамдын ордуна эки достун түшүнүгү иштеген өлкөдө кантип мыйзамдуу шайлоо жолу менен бийликти алмаштыруу мүмкүн? Өзүңөр күбө болуп аткандай, болгону жергиликтүү гана кеңештин шайлоолорунда булар одоно мыйзам бузуу менен талапкерлердин укугун тебелөө менен биргеликте өткөзүп жатканына өзүңөр күбө болуп жатасыңар. Мүмкүн мунун максаты башкадыр. Себеп дегенде иттин өлүгү башка жакта жаткандыр. Бишкек шаарынын жанында жайгашкан райондорду Бишкек шаарынын курамына киргизүү болгон.
кошулган Бишкек шаарынын курамына. Ошондой эле бул ал райондордо жүздөгөн гектар айдоо жерлери бар. Ал айдоо жерлердин тагдырын ошол Бишкек шаардын депутаттары чечет да, туурабы? Мүмкүн ошон үчүн ал жакка социал-демократтар сыяктуу партиянын кереги жок болуп жаткандыр. Ал эми ал жерлердин эсебин кандай кылып табат, бийлик өзү билет. Анан урматтуу достор, эки дос күч түзүмдөрүн, спецназды, сотторду, эң негизгиси түрмөнү өздөрүнүн саясий оппоненттерин оозун жаба турган, бийликтин саясатын колдобой турган, өзүнүн пикирин билдире турган жарандардын оозун жаба турган, аларды майып кыла турган, алардын бизнесин тартууга турган бир инструментке айландырып алды. Эң негизгиси түрмөлөрдү эки дос кен байлыктарды, жер байлыктарды сатканга ыңгайлуу бир инструмент катары пайдаланып алды. Пайдаланып калды бүгүнкү күндө тилекке каршы. Барыңар күбө болуп атасыңар да, туурабы? УКМКнын төрагасы өзүнүн кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланып, баласынын коррупционер менен, буга чейин коррупционер экени далилденген киши менен биргеликте миллиондогон долларларды сарптап, инвестор болобуз деген шылтоо менен коммерциялык жол курганга жол берип койду. Өзү жол ачып койду ошого. Бул эч кандай бир мамлекеттин кызыкчылыгына дал келбейт. Өзүн өзү сыйлаган мыйзамдуу өлкөлөрдө мындай одоно мыйзам бузууларга жол берилбейт, урматтуу мекендештер. Бул деген өзүнүн жарандарын жана өзү чоң кызматты ээлеп турган мамлекеттин мыйзамын сыйлабастык болуп эсептелет. Ошондой эле бүгүнкү бийлик 7 миллион элдин, бүгүнкү жарандардын жана алардын балдарынын, неберелеринин дагы ырыскысын кошуп, уурдап, кен байлыктарыбызды сатып, бирок жетим-жесирлерге үй берди, 2-3 эм төрөгөндөргө үй берди, акчалай сыйлык берди, майда чүйдө спортсмендерди кабыл алды, анан жарандыгы жокторго паспорт берди, паспорту жокторго фонтан салды, асфальт төшөдү, ак үй салдык деген майда чүйдө мамлекет болгондон кийин, мамлекеттин өзүнүн түзүлүшү болгондон кийин аткарыла турган иштерди бетине кармап алып, элди алаксытып жатат. Бирок эң негизгиси эл алаксыбай кадыресе көз ачылып калды, урматтуу мекендештер. Бул албетте өнүгүү эмес. Андан тышкары 5-10 жылдан бери иштеп келаткан майда, ири жана орто ишканалардын лентасын кесип элди алаксытып жатат. Алар буга чейин деле иштеп келатканын өзүңөр жакшы билесиңер. Анан албетте тынчтык, стабилдүүлүк ар бир кыргыз жаранына керек. Бирок урматтуу мекендештер, бүгүнкү тынчтык, бүгүнкү стабилдүүлүк бийлик башындагы чыккынчыларга, бийлик башындагы бандиттерге жана алардын айлана чөйрөсү, куда сөөгү, достору, бала чакасына керек болуп турат. Ошол себептен бүгүн бийлик элдин нааразычылыгы күчөгөн сайын эл массалык башаламандыкка даяр болуп, массалык түрдө өзүнүн нааразылыгын билдиргенге даяр болуп калганына көзү жеткендиктен бүгүн ар кандай провокацияларга даярданып атат. Мүмкүн ал улут аралык, мүмкүн дин аралык, же түрмөдөн дагы бирөөлөрдү качыра турган бир ар түрдүү фейк, мындайча айтканда гейтпи, мүмкүн ошол сыяктуу бир операцияларды камдап жатканы тууралуу бизге маалымат келди. Анан урматтуу мекендештер, бүгүнкү бийлик жарандарды алаксытып атканын дагы бир формасы биздин өлкөдө машина чыгып атат, вертолет чыгып атат деп болгону сборка деп коет, бизден куралып чогулуп аткан нерсени мактанып атат.
айланайын агайын туугандар, 30 жылдан бери өзүң салыгын төлөп пайдаланып келаткан айдоо жериңе ээ боло албагандан кийин, өзүңдүн мамлекетиңде өзүң жаран катары баш көтөрүп жүрө албагандан кийин, пикириңди эркин билдире албагандан кийин, 30 жылдан бери оңдоп түздөп, иш орун түзүп, аякты селс аяктарга талатып тонотпой колдонуп келген имараттарыңарды дагы ээ боло албагандан кийин, өлкөдөн чыгып аткан самолет, вертолет, мага демектен ракета чыксын, машина чыксын, анын эмне пайдасы бар? Элге эмне пайдасы бар? Айткылачы, бизде самолет эмес, машина эмес, 30 жыл алтын чыгып келди, урматтуу мекендештер. 30 жылдан бери алтын чыгып келди. Бирок ошого карабастан эч кандай өнүгүүнү көргөн жокпуз. Болгону бийлик башындагылардын жакындары байып атат, андан башка эч кандай өзгөрүүнү көргөн жокпуз да. Элдин жашоосу кыйла оорулуп кетти акыркы 3 жылда. Ошондой эле кошумчалай кетчү нерсе, убакыт керек деп отуруп 4 жыл өтүп кетти. 4 жылда эбегейсиз зор жерлерибизден, кен байлыктарыбыздан, стратегиялык объектилерибизден жана ошондой материалдык жана моралдык баалуулуктарыбыздан ажырап жатабыз. Мекендештер, мындан ары убакыт бийликке дагы, өзүбүзгө дагы, карапайым элге дагы убакыт жок. Бийликти мына бүгүн алмаштырыш керек. Урматтуу мекендештер, эки дос Баткенде коңшу өлкө менен болгон кагылышууда каза болгон биздин жоокерлерибизге дагы, ошол эки достун айынан каза болгон жоокерлерибизге дагы баатыр деген посмертно деп коет, өлгөндөн кийин дагы баатыр намын бергенди ыра көрүшкөн жок. Мунун артында кандай сыр жатат дейсиңер? Ал эми ошол кагылышууга толугу менен жоопкерчиликтүү болгон Камчыбек Ташиев бир эмес 2 жолу генерал намын жаңыртты. Тескерисинче Ташиев аскер прокуратурасына суракка чакырылыш керек эле, кандайдыр бир деңгээлде моралдык, юридикалык жоопкерчиликке тартылгандын ордуна бир эмес 2 жолу генерал намын жаңыртты. Бул дагы элди сыйлабастык деп жана теңин албастык деп мен баалайм, урматтуу мекендештер. 4 жылдын ичинде биздин коңшу Кытай өлкөсү бизге тымызын экспансия кылып келатканын өзүңөр көрдүңөр. Жана Кытайдын ошондой бир ок атпай мындай экспансия кылып басып ала турганына бийлик шарт түзүп, жөн гана жол берип койбостон көмөктөшүп жатканына дагы көзүбүз жетти, урматтуу мекендештер. Элестетип көрсөңөр, акыркы 1-2 жылда эле кандай биз Кытайдын саясатын таасирин астына алып калдык. Эми дагы 4 жыл, 5 жыл, мүмкүн дагы 2 жылдын ичинде биз экспансиядан чыга албай калабыз. Бул келечекте абдан опурталтуу биздин суверенитетке, биздин коопсуздугубузга, урматтуу мекендештер, чоң суроолорду жаратат. Урматтуу мекендештер, бардыгыңарга мен өткөндө кайрылгам, жөө жүрүш болот деп. Жөө жүрүш десе, сөзсүз түрдө Оштон Бишкекке, Баткенден Бишкекке келиш шарт эмес. Жөө жүрүшкө мен баарыңарды бириктирип, баардык область, райондорду атап өткөндүн себеби, биз мыйзамдуу өлкөнү карай, мыйзамдуулукту карай, жаркын келечекти карай, жөө жүрүш, аң сезимге карай жөө жүрүш бул эң негизгиси. Бул жолдо жөө жүрүш эмес. Ошон үчүн каалагандар машина менен деле келсеңер болот Бишкекке. Бирок ошол региондордон дагы бизге сиздердин колдооңор керек болот. Себеби областтык жана райондук администрация башчылары
бүгүнкү эки достун кылмыштуу бийлигине, алардын кылмыштуу иштерине көмөктөшүп жатканын баарыбыз билебиз. Ошол себептен ошол күнү алардын дагы ошол күндөн баштап кызматты ээлегенге моралдык укугу болбой калат. Ошол себептен биз региондордо дагы силердин жардамыңарга муктаж болобуз. Урматтуу мекендештер. Ушуну менен баарыңарга ийгилик каалайм. Мен буюрса байма бай алдыңарга чыгып маалыматтарды берип турам. Чукул арада биз өзгөрүүгө жетишибиз керек, урматтуу мекендештер. Бизде андан башка жол жок. Мамлекетибиз өтө опурталдуу бир акыбалга келип калды. Абдан күмөндүү бир адамдардын колуна түшүп калды. Мамлекетибиздин тагдырын бүгүн чыккынчылар, шпиондор чечип атат. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, биз алдыга карай, келечекке карай, эң негизгиси аң сезимге карай жөө жүрүш кылабыз. Кайдыгер болбогула, баарыңарга ийгилик, дагы маалыматтарды күткүлө, урматтуу мекендештер.